Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин билим берүү системасын колдонуучулар. Бул мектепте чейинки жана мектептен анан жогорку окуу жайлардан башталгыч кесиптик билим берүүдө баардык биздин жарандарыбыз колдонот. Биз 3 миллион калкты билим берүү системасы кызмат кылып тейлейбиз. Ошондуктан бизге арыздар дагы, бизге түшүндүрүү иштерин да көбүрөөк жасоо керек. Мен сиздерге мынакей биздин билим берүүнүн сайты менен тааныштырсам, Edu Checkit, Gov Checkit, KG деген бул биздин билим берүү министрлигинин сайты. Ушул жерге негизги жаңылыктар мына момундай болуп чыгып турат. Жаңылыктар эмне болсо, бүгүн кандай иштер жүрүп атса, билим берүү министрлиги кандай иш чара өткөрүп атса, ушул жерге чыгып турат. Ушул эле учурда биз билим берүү министрлигинин сайтын эмне үчүн карагыла деп айтабыз? Анткени билим берүүдө, мисалы үчүн сиздер бүгүн лицензия боюнча сурап жүрөсүздөр, лицензия боюнча санариптештирүү жүрүп атат деп биз маалымат да бердик бүгүнкү күнү. Ал 1 майдан тартып баардык иш кагаздары электрондук негизде асул аркылуу жүргүзүлүп аткандыктан жана жогорку кеңеште көтөрүлүп аткан маселе деле бул жерде жөнөкөй эле чечилет. Анткени биздин билим берүү министрлиги санарипке өткөндүктөн эч ким бул жака келбей эле электрондук баардык системасы кол тармгасы аркылуу эле киргизип койсо болот. Бирок аны түшүнбөй эле бизге лицензия алуу өтө кыйын болуп атат деп арыздангандар көп. Эң биринчиден бул системаны билиш үчүн инструкциялар менен же биз берген роликтер менен тааныша алышы керек да. Экинчиден, эл аралык стипендиялар программаларына биз гранттарды жарыялап турабыз. Ошол гранттар кайсы жакка, мына Кытай Республикасына азыркы учурда биз гранттык окууларга чакырып жатабыз. Абитуриенттерди, магистрларды, бакалаврларды, ошондой эле Кытай эл республикасына тилдин деңгээли жок эле, NSK деңгээли жок эле, NSK деңгээли жок эле 50 орун берилип атат. Кытай эл республикасынын Синьцзян автономдуу областына. Ал жерде көп багыттары бар. Ушулар менен да таанышып, өзүңүздөрдүн документтериңиздерди билим берүүгө келбей эле, министрликке келбей эле, үйдө отуруп эле киргизип, системага кирип, гранттык окууну алсаңыздар болот. Ушундай эле гранттык окуулар этникалык кыргыздарга да берилет. Ал жогорку окуу жайларга болот. Ал жакын арада жарыяланат. Ошондуктан биздин сайтты дайыма карап туруңуздар. Ал эми журналисттер үчүн түзүмдүк бөлүктөр деген жер бар. Бизде журналисттер келишет, бирок кийин кеткенден кийин бул ким эле, тиги ким деп айтышат. Борбордук аппарат деп мына көргөзөбүз. Борбордук аппаратка ким кирет? Жетекчилик кирет. Буга министр кирет. Мына министрдин өзүнүн сүрөтү, орун басарлары, ким болгондуу мына 4 орун басар бар, баары чыгып турат. Бул ичине кирсеңиздер да маалыматтар бар. Ошондой эле түзүмдүк бөлүмдө мисалы үчүн биз дагы көргөзөлүк. Жогорку орто кесиптик деп мисалы башкармалык болсо, ал башкармалыкты көрөсүздөр, эмне маалымат бергенин көрөсүздөр, жаңылыктарга чыгарган. А бул жерде кызматкерлер дегенде бассаңыз, анда кызматкерлери чыгат да. Эгерде эмне маалыматтар берип атат булар? Абитуриенттер үчүн маалымат берип атса, абитуриенттер үчүн чыгат. Мектеп башкармалыгы мектеп боюнча берет. Ошондуктан биздин сайтты да биринчи изилдеп, карап, сайттагы ачык маалыматтарды алууңуздарды суранабыз.